Дагы бир жолу Кутман күнү барыбызга кут болсун, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын ишилгери программасы өз ишин улантууда. Айтсак, мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык жалпы жарандык паспорттарды киргизүүнү улантууда. Бүгүнкү күнгө карата документтин дизайны иштелип чыкты, эми бланктарды чыгарууга кезек келди. Ошондой эле техникалык жабдууларды жана программалык камсыздоону ишке киргизүү боюнча иштер аткарылып жатат. Жаңы үлгүдөгү документ 30дан ашык коргоочу элементтерге ээ болуп, электрондук чип менен камсыздалат. Алыдагы өттөр дал ушул жалпы жарандык паспорт тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мына биз жогоруда айткандай эле, ушул жалпы жарандык паспорт учурда иштелип, документтердин дизайны иштелип чыкканы маалымат айттык. Эми ушул тууралуу дагы жалпы жарандык паспорт тууралуу токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Ушул өзүңүздөр билгендей жылдын башында тендер өткөн. Ал жерде немис компаниясы Мülbauer деген жеңип алган. Биз алар менен пандемия учуру болуп калып, онлайн түрүндө келишимге кол коюлган болчубуз. Андан тышкары дагы онлайн түрүндө бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатабыз да. Азыркы күндө техникалык спецификациялардан тышкары дагы, андан тышкары башка дагы көп жанагы АКШ боюнча бизге чектелип коюлбады, жана визалар берилбейт деп, ошолор боюнча дагы иш-чаралар атайын кызмат тобу түзүлгөн. Ошолор баардыгы изилдеп чыгып туруп, азыр Тышкы иштер министрлиги менен боюнча дагы келишим түзүлүп, жанагы данныйлар менен обмен боюнча келишимге эметкенбиз. Андан тышкары дагы укук коргоо органдары боюнча жанагы коопсуздук комитет менен, ички иштер министрлиги менен, Финполиция менен дагы өзүбүздүн иш-чаралар боюнча дагы регламенттерди 3 айдын ичинде иштеп чыгып туруп, бешөөбүздөн кол койдук. Анын ичинде баардык ушул жоголгон, жаман болгон же болбосо кандай бир туура эмес паспорттор болсо, ошонун баардыгын алып туруп, алар деген өздөрү караштырып, жанагы данныйлары жок эмелерин Интерпол деп коет, международный полицияда, ошолорго атайын списогуна, базасына да жиберип турабыз да. Анткени жанагындай чет эл жактарда чыгып калат, Кыргызстандын паспорттары ушундай террористтер жана бирөөлөр колдонуп калып атат депчи. Ошондой болбош үчүн ушундай база түзүлүп дагы атайын иш-чаралар көрүнүп атат да. Андан тышкары дагы биз 2017 жылы Проон аркылуу оборудование алып берилген, почти $1 миллион ушул загран паспорттарды, тышкы паспорттарды чыгарыш үчүн. Алар дайын турушкан. Бүгүнкү күндө биз дагы башка тендер өткөрүп, ал жака жанагы технический поддержка деп коет, аларды иштетип, тазалап, ишке даярдап атабыз да. Ал жагынан дагы иштер көрүлүп чыкты. Бүгүнкү күндө болсо мына 2 жума болуп калды. Биздин 3 кызматкерибиз границалар ачылып, авиарейстер башталаганда Германияга жөнөткөнбүз. Барып ушул документтердин баарын карап чыгып, изилдеп, кол коюп, актыларды метип иштеп келишти да. Ошол менен бирге көрсөтсөк, мына бир образецтер бар. Бул жагында көрсөтсөк, мындай атат, защитный элемент деп коет. Мына ичинде жанагындай эмелер бар да, көрүп атасызбы? Жиптер бар да, атайын. Унун ичинде дагы жана эме деп коет, водяной знак, биякта күн жок экен. Ичине карасаңар, манастын сүрөтү бар, атын минип отурат да. Жанагы сомдордо болот го, ар кайсы эмелердин кишилердин сүрөттөрү ошондой. Андан тышкары дагы паспорттун бурч четтеринде эмелери бар. Жылкылар чуркап баратат да. Ар бирөөнү эме кылсак, атайын жылып турат да буларчы. Ар бир страницада өзгөчө эмеси бар. Муну дагы алмаштырганга шарты аябай зор да. Бул болсо эме деп коет, паспорттун данныйлары баракчасы да. Бул жерде дагы мына өзүңүздөр көргөндөй тоо көрүнбөйт да азыр. Минсек көрүнөт да. Бул жагында дагы паспорттун эмеси түндүк бар. Ошол дагы атайын белгилер менен жасалган да, коопсуздук сакташ үчүн. Мындан тышкары дагы көп коопсуздук элементтер бар. Алардын айта кетсек, атайын китепче жасап беришти бизге. Бул жерде дагы мындай тергөөчүлөргө көрсөтүп кетсек, онда жана мен көрсөткөндөй түндүктүн сүрөттөрү бар. Ар бир баракчанын өзүндө мындай защитный элемент деп коет. Жана сиз айтып кетпедиңизби, 30дан ашык элементтери бар да. Ошол эми тергөөчүлөргө эме болсо керек, дизайнын көрсөтөйүн бизге. Бир тышкы дешиби ушундай болот да. Бул жалпы жарандык 2 түрү болот. 34 баракчасы, анан 50 баракчасы да. 34 баракчасы бул мындай тышка анча деле аз чыкпагандар үчүн, 50 баракча болсо бизде тышта иштеп, же болбосо туристтик саясат кылып чыккандарга визовый страница бүтүп калып атышпайбы, ошолорго ылайыктап жасаганбыз да.
Бул жерде мына вот визовый страницасы сүрөтү биякта да эметип турат. Ар бир баракчада ар бир региондун, областтын өзүнүн спецификасына жараша сүрөттөрүн атайын дизайнерлер иштеп чыгышкан да. Бул жерде мына Бишкек шаарында музей, Манастын эмеси бар. Бул жакта болсо ар бир областтын өзүнүн эмеси, мына Гүл, Элбирс бар. Ошондой эле ар бир барактан өзүнүн эмелери болот да. Өзүңүздөр көргөндөй. Демек, ар бир областтын өзүнө ылайыкташып жасалган экен. Эң жакшы эме мына ушул сиз жогоруда мына бул жактан көргөзүп кеттиңиз, 30дан ашык коргоочу элементтер бар деп. Ушуга дагы токтолуп кетсеңиз, кандай элементтер кошулду? Белгилеп атайын айтып кетсек, бuyakta өтө өзүнүн списогу да бар. Барын. Эми биринчиден бул жанагы айтпадыбы, Гилешир неме деп коет, могу жерде атайын жиптер бар да. Муну деген өзү деле кыла албайт. Анан тышкарыда могу жерде MLI деп коет. Бул жакка кишинин сүрөтү кошулат да. Бул жагында дагы ал сүрөтү могу эмесине кайтарылып, анан кийин паспорттундагы данныйлар жазылат да. Ошондой белгилери бар. Аны дагы мунун ичине салыш дагы өтө кыйын да. Андан тышкары азыр могу жерден табайын. Мына ушул жалпы жарандык паспорттарды берүүдө буга чейин канча күн сарпталып келген? 18 күн болчу эми. Мындан ары канча күндө берилет эгер? Азыркы күндө токтом иштелип чыкты. Бул паспорттардын дагы өзүнүн техникалык спецификациялары бар да. Андан тышкары дагы берилиш жанагы сиз айткандай регламенти болот да, атайынчы. Ошол регламент 18 күндө деп каралган. Анткени булардын дагы өзүнүн немелери бар. Эрежелеричи. Биринчиден паспортко тапшырганда жаран келип биометрикалык данныйларды топшурат. Андан тышкары ал мамлекеттик персонификация борбору бар. Ошол жака түшөт. Аякчылыктан атайын специалисттер бар. Алар отдел контроля деп коет. Эмелер ошол баар данныйлар бар текшеришет. Андан кийин дагы персонификация түшүп, ал жактан данныйлар жазылып туруп, анан бул чиптин ичине дагы жанагы тышында жазылып турган нерсе бар, чиптин ичине да жазылат да. Анткени эң биринчи бул эмне үчүн ушу жаңы биометрический паспорт деп киргизип атабыз да. Бул негизи дүйнө жүзүндө жанагы электронный дарбаза деп коет. Өтүп атканда паспортуңуз чөнтөгүндө болсо деле, ошол жактан өтүп атканда ал өзү керектүү данныйлардын баарын алып алышат да. Анан кийин эң биринчи ушу эл аралык деңгээлге чыгыш керек болуп атпайбы? Анткени бүт эле дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер ушул эң биринчиден паспорттун өзүңүз айткандай жанагы защитный элемент коопсуздугуна карашат да. Андан тышкары кандай эмелер болот деп эметишет. Биз бул акыркы 2-3 жуманын ичинде азыр донорлор менен да сүйлөшүп атабыз. Тышкы международный аудиторский компаниялар менен да сүйлөшүп атабыз. Бул долбоорду киргизүүдөн мурун атайын аудит жүргүзүп, ушул коопсуздук кандай деңгээлде сакталарын ошо баардыгын изилдеп туруп, жанагындай международный рейтинг паспорттор боюнча бар. Канча жогорулак болсок, ошончо биздин жарандар жеңилирээк, анан кийин башка тыш эркекке чыккандарга визаны жеңилирээк ала алышат да. Ошол эң биринчи максат ошол болуп атат да. Биринчи таза данныйлар болуш керек. Анан кийин ушу документтерден жанагы коопсуздуктары өтө жогору деңгээлде болуш керек. Атайын дагы бир конференциялар өтүп турат. Ошол жака барып катышып, ошол паспортубузду презентация кылып көрсөтөлү деп атабыз да. Анткени жана мен айтып белгилеп кеткендей, бул Кыргызстандын ичинде болуп аткан долбоорлор ал тышкы саясатка белгисиз анча таасири болбойт да. Бул болсо паспорт менен тышка чыгат, бул Кыргызстандын жарандарынын бети болуп калат да. Ошондуктан муну аябай азыр дыкаттык менен иштеп чыгып, ошол международный эмеге чыгалы деп атабыз да. Барып көрсөтүп, биздин паспортторубуз да өтө жогорку деңгээлде, бизге ишенсеңиз болот. Визалар жанагындай кээ бир өлкөлөр бар, жана биз визовый деп атпайбы? Ошонун дагы списогу көбөйсүн деп атабыз да. Жакшы, эми мына ошол бизди мына ошол коронавирус илдетине байланыштуу биздин коңшулаш өлкөлөр Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан мына чек араларын убактылуу жаап, бирок жарандарды башка чет өлкөлүк жарандарды ошол бир гана жалпы жарандык паспорт менен киргизүүгө уруксат бериптир. Эми бирок эгерде азыркы учурда шашылыш болуп калса, кимдир бирөө ошол жалпы жарандык чет элдик паспорт алууда шашылыш болсо, канча күндө алууга мүмкүн болот? Азыркы күндө жөнөкөй мөөнөтү боюнча
сиз белгилеп кеткендей 18 күн. Андан тышкары дагы жана шашылы шарда деген түрлөрү бар. 3 сааттык, 2 күндүк, 4 күндүк, анан 8 күндүк депчи. Шартына жараша адамдар барып, азыр жана регламенттери боюнча мурун кайсы жерде пропискасы турган болсо, ошол жерге барыш керек болчу. Азыркы күндө андай шарттын баарын алып салганбыз. Кайсы жерде ыңгай болсо, ошол жерге барып, тапшырып, жада калса дагы Кыргыз почтасы аркылуу долбоорубуз бар. 100 сом төлөсө, ошол паспорттун деле үйүнө чейин жеткирип беришет да. Ошондой да кызматыбыз бар. Кааласа жана центр мобильных групп деп коет. Ар бир областтын эмелерде бусиктер бар, атайын дайындарган, үйүнө чейин барып документтештирсе болот да. Эң жакшы эми кошумча суроо болсун, мына бүгүнкү күндү мына калкты тейлөө борбору дагы кандай иштерди алып барып жатат? Ошого дагы бир аз токтолуп кетсеңиз. Азыркы күндө 25 калкты тейлөө борбору бар. Бүгүнкү күндө биздин өкмөттүн планына жараша быйыл 3-4 сон ачыш керек болчубуз. Пандемия учурунда 2 сон ачканбыз. Бул Ахунбаева көчөсүнүн жакта, анан кийин Фрунзе Токтогула көчөсү жакта. Азыркы күндө дагы мына Сузакта 1 ай мурун ачып келдим. Ноябрдын 10-дорунда болуш керек. Кочкор районунда дагы ачкантабыз. Андан тышкары дагы бизде жана автоунаа боюнча калкты тейлөө борбору бар. Аны дагы бирөөсүн ишке ашырганбыз, бирок официалдуу түрдө ачылышы бар элек. Аны дагы азыр жаңы келген бийлик менен барып чогуу же бул айдын аягында же ноябрда ачып, андан тышкары дагы 3 автоцон бар болчу, ал ачабыз да жылдын аягына чейин. Бул Талас районунда, Каракол шаарында, Ысык-Көл областында, анан Панфилов район Чүй областында да. Жылдын аягына чейин ошолорду үчөөнү ачабыз. Ал жактарда кызматтар мамлекеттик каттоо кызматы боюнча толугу менен аткарылат. Саат 9-дан 6-га чейин келип алып кетишсе болот да. 35тен ашык мамлекеттик кызмат бар. Эң жакшы, сизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Бизге атайын убактыңызды бөлүп келип маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев менен ошол жалпы жарандык паспорттарды киргизүү жана жаңы үлгүдөгү документтердин артыкчылыктары тууралуу сөз кылдык. Ал эми Ала Тоо 24 каналы өз ишин улантат. Биз менен бирге болуңуз. Алдыда биз кайрадан кийинки коногубуз менен дагы дал ушул лайв студиясында маегибизди улантабыз.